Барыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, амансыздарбы? Туугандар, Кудай кааласа өтө бир сонун жаңылыктын алдында турабыз. Ушул видеого туугандар, ар дайымкыдай элечи, алдыраак жылы боло берчи. Ар дайымкыдай эле туугандар, бири-бирден лайк басасыздар. Именно ушул лайк баскан, ушул видеого лайк баскан адамдар өзүңүздөрдүн атыңыздарды комментарийге жазып коюңуздар. Анткени туугандар, комментарийден карап 5000 рубль туугандар акча которуп берем. Ошол. Анан бүгүнкү видеодо туугандар автосалон менен туугандар ушул Москвада иштеп баштадык. Мындан кийин кимге кредитке машина керек боло турган болсо туугандар кайрыла бересиздер. Кааласаңыздар жөн, мындай кредитке бир күчтүү бир машина керек болгондо ошону аласыздар. Кааласаңыздар баягы таксиге алам деген болсоңуздар таксиге. Азыр кыска нуска туугандар мен машиналар менен тааныштырып берейин. Кыска нускачы ошол машиналар менен тааныштырып беремин. Бизнес класска тааныштырып берейин, баягы экономго туугандар, комфорт плюска машиналар. Ушул эмедечи автосалондо кандай машиналар болгон болсо, полный тааныштырып берем туугандар. Бирден эле туугандар келе беребиз. Бул жакта бизе Жамбыл деген кыргыз баа деле бар туугандар, өзү тосуп алат. Алейкум ассалам. Эсче туугандар келип туруп, кандайдыр бир суроолор боло турган болсо Жамбылга кайрыла бериңиздер. Ооба, келиңиздер. Кудай кааласа ишиңиздерди башынан аягына чейин өзүм жолдоп, кармап, жардамдашып, сөзсүз колуңуздарга кармап анан кетирем буюрса. Ошол. Дальше тааныштыра берели. Туугандар, баягы Ха дегенде эле мына биринчи машинаны эме кылалы туугандар, тааныштырып берели. Hyundai Elantra, Elantra эмес булчу. Sonata деген машина туугандар, 2023 0 пробегте машиначы. Келесиздер туугандар, машиналарды любой машинаны келип, стоимостун туугандар, башка нерселерин полный сурап ала бересиздер машиналарчы. Машиналар бул жерде 0 пробегтер менен бул жактачы. Анан жок, мындай пробеги менен машина алам деген болсоңуздар, пробеги менен деле машиналар бар. Анан бул жакка келе бериңиздер туугандар, биздикилер өзүңөр билесиңер, основной туугандар биздикилерчи Camry 70, Kia K5-тарды аябай сүйүшөт. Азыр туугандар мен силерге ошо биринчи очередь ошолорду көрсөтүп коеюн азырчы. Мына келе бересиздер туугандар, келгенде эле бул жакта мына Camry 70 турат. Мына Camry 70-ти туугандар өзүңөр билесиңер, биздикилер аябай сүйүп минишет. Анткени туугандар Camry 70 чындыгында мына дадил машина экен да. Совсем күчтүү машиналардын катарын толуктайт экен мына машиначы. Анан туугандар, буга бир соперник болгон машина бул Kia K5 туугандар, өзүңөр билесиңер. Баягы таксиде иштеген биздин мекендештер билишет өзүчө Kia K5 кандай машина экенинчи. Машиналар 0 пробег менен, 0 пробег менен. Машиналардын баасы туугандар баягы бир потолоктун баалары эмес туугандар. Базардын эле баасы дагы эле машиналар өзүчө 0 пробег менен. Анан туугандар, биздикилерге дагы кандай машиналар өтөт? Биздикилерге туугандар мына Kia Rio. Kia Rio'лор өтөт. Өзүңөр билесиңер. Kia Rio'лорду туугандар ала турган болсоңор, булар туугандар экономго минесиңер. Машина 0 пробег менен. Азыркы учурда туугандар Kia Rio'лордун баалары бир аз кымбатыраак, өзүңөр билесиңер, баягы машиналар келбей атат. Эгерде анан туугандар, мына машиналардын плюстарын деле айтайын да, мына жерден машина алып кала турган болсоңорчу. Мынаны ала турган болсоңор, любой машина ала турган болсоңор, лицензиясы менен обклейкасы бесплатно болот. Эгерде таксиге айдай турган болсоңорчу, жана Pandora деп тур баягы автозапуск, ал жак бул жак плюстар өтө көп туугандар. Сразу машиналардын туугандар баасынан 100 000 рубль түшүрүп берет, биздин атыбыздан келе турган болсоңорчу. Адишаров дейсиңер, кире бериште бир сулуу кыз олтурат, орусча. Киресиңер туугандар, Адишаровтан келдим дейсиңер. Силерге туугандар полный машиналарды көрсөтөт. Полный, адам ясына чейин түшүндүрүп беришет. Анан туугандар, бул жакта мына китайский машиналарга өтөбүз эмичи. Дальше туугандар, бул жакта китайский машиналардан мына машинаның атын билбейм туугандар. Cherry Arizo деген болсо керек мыналарчы. Arizo деген машиналар болуш керек. Мына бул машинанын атын точно билбейм менчи. Эмне машина экен, комментарийге билгендер жазып коюңуздар. Мына машинаны точно билем. Бул машина Cherry Arizo деген машина. Мына машина Cherry Arizo деген машина. Ичтерине бир обзор кылып көрсөтүп койсок болот, операторубуз бир. Мына машиналар туугандар полный 0 пробег менен, полный пакетте туугандар. Келесиңер пакетини өзүңөр туугандар сыйрыйсыңар, бисмилла деп туруп мине бересиңер. Анан мына Jintauр бар туугандар, өзүңөр билесиңер. Мына Jintauр менен мына Arizonун баасы 100 000 200 000 эле мында разница болот экен. Кааласаңыздар мына машинаны минесиңер, бул машина эми туугандар көрүп атасыздар, бул бийик машина экен. Менин оюмча мына машиналар жакшыраак окшойт, бийигирээк экен да өзүчө. Муну Comfort Plus-ка минесиздер бул машинанычы. Comfort Plus-ка минесиздер. Бул машинанын дагы туугандар Comfort Plus-ка минесиздер. Баалары туугандар 100 000 200 000 эле мында разница экен. Андан кийинки мына Jintauр туугандар, бул китайский машиналар. Булар боюнча туугандар баягы өзүңүздөрдүн комментарийиңиздерди жазыңыздар. Бул машиналар кандай, таксиде иштеп баягы айдап жүргөндөр
билет да эмечи бул машина бул мындай алса болот же алса болбойт полный эмелерди жаза бересиздер туугандар. Эгерде ала турган болсоңуздар туугандар баягы бир адам российский гражданствосы мененчи бир 4, 5, 6 машина алсаңыздар деле болот. Кааласаңыздар 10 машина аласыздар, канча машина алсаңыздар деле алып туугандар эме кылсаңыздар болот. Анан бул автосалондон туугандар келген адамдын 90% сразу машина алып кетишет экен туугандар. Баягы эгерде сиздер баягы бир официальный ишиңиздер болбой турган болсо, башка болбой турган болсо, булар өздөрүнүн баягы бир иштеген компанияларына бул ушул жакта иштейт, ушундай сотрудник деп жакшы отзывдар калтырып туруп, машиналарды баягы алып бергенге аракет кылышат экен да, болушунчачы. Мына машиналар да туугандар. Мына машиналар да китайский машиналар. Кааласаңыздар ушундай машиналарды алсаңыздар болот. Короче, мына машиналар боюнча азыркы учурда менде бир аз информациям аз туугандар, чын айткандачы, мына машинанын өз атын деле билбейм, эмне экенинчи. Эркекче айткандачы. Мына машинаны ала турган болсоңуздар ушул ылдыйдагы номерге чалып сураңыздар. Полный маалымат айтып беришет сиздергечи. Эгерде мына бизнес класска машина менен дей турган болсоңуздар, мындай М5-тарданчы кааласаңыздар ушундай машиналар дагы бар. Эгерде ушундай машина менемин деген болсоңуздар, ушундай машиналарды минесиздер. Кааласаңыздар Mercedes бар, кааласаңыздар BMW бар, кааласаңыздар башка машиналар бар. Любой вкуска машина бар туугандар. Эң главный туугандар сиздерде эме болуш керек. Эң главный сиздерде гражданство болуш керек. Келесиздер туугандар бир гражданствосы бар адам бир 3 машина алышы мүмкүн, балким 4 машина алышы мүмкүн. Канча машина алсаңыздар деле туугандар, же болбосо мынага окшогон машиналарды аласыздар. Мына машинаны карагачы. 360 тондар. Өтө сонун машина экен. Кааласаңыздар ушундай машинаны алып атаңыздарга белек кыласыздарбы, же болбосо өзүңүздөр минип кетесиздерби Кыргызстанга. Бул машиналарды кредит алгандан кийин кааласаңыздар сразу Кыргызстанга минип кетсеңиздер болот мына машиналардычы. Аласыздар Кыргызстанга минип кетесиздер, кааласаңыздар бирөөгө сатып бересиздер, короче. Бул машиналар, короче, мына кредит менен лизингдин айырмасын айтып коеюн да. Лизингде туугандар ортомчу адам болот. Анан машина силердин атыңыздарга өтпөйт. Кредитте боло турган болсо, сразу моментально алдыңар, машина силердин атыңарга өттү, кааласаңар сатып бересиңер, кааласаңар бирөөгө белек кыласыңар, бул уже силердин ишиңер. Кредит силерде калат. Анан бул автосалондун дагы бир плюс жери, машинаны сразу баягы акчасын сразу төлөп койсоңор болот. Башка таксопаркте, башка баягы автосалондордо алгандан кийин 6 айдан кийин төлөшүң керек, андай мындай деген условиялары бар экен. Биз чалып сурап көрдүк буга чейин деле башкаларды туугандар. Бул жерде боло турган болсо силер сразу келесиңер, машинаны алдыңар, эртеси күнү туугандар, я хочу полностью закрыть деп туруп, полный сумманы жабып койсоңор деле болот экен туугандар. Ошол. Анан кандай выгодалары бар, нелери бар туугандар, полный чалып сураңыздар мына жерденчи. Келсеңиздер, өзүм болуп кала турган болсом, өзүм туугандар силерге полный машиналарды эме көрсөтүп беремин. Же болбосо туугандар баягы Жамбыл деген киргенде бир кыргыз баланы көрсөттүм. Ошол күтүп алат. Болбосо туугандар бул жерде орустар бар туугандар. Өздөрү көрсөтүп, өздөрү чотко туугандар эме кылып беришет. Полный түшүндүрүп беришет. Анан туугандар Kia Rio'лорду алам деген болсоңуздар, баягы пробеги менен арзан машина алам дегендер болсо, видеонун аягына чейин көрсүн, ал сыртта мен силерге көрсөтүп коеюн азырчы. Бул жакта кыргыздар бияктан келип алып атышат экен. Өтүп кетели. Бисмилла. Сыртка чыгабыз туугандар бул жактанчы. Ошол, мына сыртка чыгабыз. Сыртка чыкканда эле туугандар бул жакта азыр машиналар бар. Эми силерге баягы арзан машиналарды, пробеги менен машиналарды көрсөтөйүн. Бул жагына тарта бер, бул жакка өтө алсаңчы. Мына бул жакта өзүңөр билесиңер, биздикилер аябай сүйүп минишет да мына машиналардычы. Айда жылас деп турупчу мына машиналарды мине бересиңер. Куда кааласа туугандар айда жыласты Москвадан ушул жактан айда жылас кылабыз эмичи. Мына машиналар пробегтери менен баалары деле арзан эле өзүчү мына машиналар. Kia Rio мына эме Kia Rio мына Kia Rio туугандар. Мына жакта эме Hyundai Sonata, бул машиналар бардыгы туугандар пробеги менен и баалары арзан эле өзүчү. Биздикилер көпчүлүк учурда ушундай Kia Rio'лорду алышат, мына Sonata эмне эле, могул Solaris'терди алышат. Ушундай машиналарды көп минишет биздикилерчи. Ошол. Кааласаңыздар келесиздер дагы туугандар машиналарды кредитке аласыздар. Бир адам 4-5 машина алса деле болот. Алып турупчу, машиналар баалары кымбат эмес. Кредитке аласыңар. Баягы сразу өздөрү даярдап беришет экен. Уже таксигечи, баягы таксиге арендага берип койсоңор деле машиналар өздөрүн актап коет туугандар. Кредитте баягы эмеси бар адамдарчы. Анан бир аз историяңар начарыраак боло турган болсо делечи, келе берсеңер баягы өздөрү жардам берип алганга аракет кылып эме кылып беришет экен да машиналарды алып бергенгечи. Келе бересиздер туугандар, мына машиналарды полный обклейка кылып, эгер таксиге кылам деген болсоңуздар, полный даярдап беришет. Минип жүрө бересиздер жылгапчы. Анан эгерде туугандар
өтө эле бир күчтүү машиналарды менен мындай бир дадил машиналар деле бар экенби деген суроолор болуп турган болсо туугандар, мына X5 туугандар. Калсаңыздар могу жакта X5 табасыздар, 2023 туугандар жылычы. Мына көрүп турасыңар, дадил машина туугандар. Келесиңер, өзүңөргө сразу оформление кылып беребиз мына машиналардычы. Сразу өзүңөрдүн атыңарга, например, iJigit болуп турган болсо, iJigitке полный машинаны оформление кылып беребиз. Дальше туугандар ошол өзүңөр кааласаңар сатасыңар, кааласаңар минесиңер, кааласаңар таксиге баягы выкупка бересиңер, арендага бересиңер. Короче, бул деле бир бизнестин бир түрү туугандар. Кимде ушундай мүмкүнчүлүгү боло турган болсо кыла берсин. Бул жакта мына санаталар бар азырчы. Бул жактарда бир көрсөтүп коеюн. Кааласаңыздар моундай бир баягы границага каттайм деген акалар боло турган болсочу. Мына моундай чоң машиналар деле бар да. Мына Сарента туугандар, мына Citroen'дин мына чоңунан мына машиналар деле өтө сонун машиналар өзүчө. Именно ушул машиналар баягы границага каттаганга өтө сонун машиналар. Кааласаңар ушундай машиналар бар. Кааласаңар мындай машиналар бар. Любой машина бар да мына жерде, короче, любой машина. Кааласаңар бул машинаны аласыңар. Бул жакта мына кааласаңар мындай пробегтер менен санаталарды ала турган болсоңар, мына санатада машиначы. Кааласаңар ушундай машиналарды аласыңар. Алдыңар туугандар, бул машиналардын баалары кымбат эмес, мына именно мына пробеги мененчи. Бул жакта Kia, мына жактара дальше өтө берели. Мына могу Kia Optima деген машина өзүңөр билесиңер. 2019 жылычы. Булардын баалары арзан эле. Өтө арзан эле булардыкычы. Кара машина туугандар, мына Kia Optima. Карагылачы. Өтө. Мына машина дадил машина экен. Капотасын карагылачы. Сонун машина экен. Куда кааласа болду. Дальше жыла беребиз туугандар. Дальше жыла беребиз. Мына бул машина туугандар өзүм менен жүргөн машина. Өзүңөр билесиңер, Lexus Kia K5 туугандар. Kia K5. Булар уже пробегтер менен. Бул жерден кааласаңыздар уже өзүңүздөр түшүндүңүздөр окшойт. Кааласаңыздар пробегтер менен, кааласаңыздар без пробег машина аласыздар. Ошол машиналар ушул жерде турган машиналар сиздерге. Эми любой адамдын табитиңиздерге, өзүңүздөрдүн акчаңыздарга бул жагдан акчаңыздарга жараша эме боло берет туугандар, баяктачы машиналар боло берет. Кааласаңыздар мындай кара машина. Буларды туугандар баягы эмеге таксиге дей турган болсоңуздар, сразу обклейка кылып, сразу лицензиясын даярдап, баягы таксиге сразу даяр кылып берип коюшат да буларчы. Просто келесиңер, машинаны аласыңар, адобир теткен болсо 1 сааттын ичинде машинаны минип кете бересиңер. Кааласаңар мындай машиналар бар туугандар. Кааласаңар мындай машиналар. Короче, түрлөрү көп мына жердечи. Түрлөрү эркекче көп. Анан баягы доставка кылам мен депчи. Мындай машиналар керек дей турган болсоңор, баягы именно доставка кылгангачы. Кааласаңар мындай машиналар дагы бар, доставкагачы. Эми бул жерде любой вкуска, любой эмеге машина бар. Кааласаңар доставкага айдайсыңар, кааласаңар бизнес класска, кааласаңар экономго. Любой вариант бар. Главный туугандар гражданство болоңар керек. Анан баягы историяңар бир аз начар болгон болсо эле келип көрөргүлө. Анткени булар аракет кылат экен силерге алып бергенгечи. Ушул катардагы машиналар бардыгы туугандар силерди эле күтүп атат. Келесиңер, киресиңер туугандар, айтасыңар Адышеровдон келдим десеңер, силерге кааласаңар чай, кофе полный даярдап берет. Ошол баягы мүмкүнчүлүк, полный мүмкүнчүлүктөрдү түшүндүрүп беришет силерге, кандай жеңилдиктерин кылып беришет, нелерди кылып беришет. Анан автосалондон алгандарга баягы эме деле бар экен, путевка делечи. Путевка Турцияга, башка жактарга путевкалары бар экен. Аларды баягы телефон чалганда сурап аласыздар. Ошол не дейбиз, лайк баса элек болгон болсоңуздар, сөзсүз түрдө ушул видеого лайктан басыңыздар. Ушул видеону WhatsApp группаларга таштап коюңуздар. Баягы көпчүлүк эле лизингке алып атышат, же болбосо выкупка алып атышат. Анан гражданствосы бар адамдар лучше баягы кредитке ала турган болсоңор, 10 эсе, 20 эсе мындай арзаныраак экен өзүчө. Эркекче айткандачы, арзан экен. Мына машиналардын азыр сенеларын угуп туруп, мен эркекче мына жак выгодный экен деген выводка келдим да туугандар. Чем выкупка алган караганда, чем лизинг алган караганда, булар уже силерге выгодный экен туугандар өзүчө. Сразу туугандар баягы дөңгөлөктөр менен кошуп берсе, зимний ал жак, бул жак. Короче, мына жер өтө дадил экен. Келесиңер, туугандар, Кудай кааласа биз ушул жерде болобуз. Полный машиналарды туугандар ушул жактан силерге көрсөтүп беребиз, түшүндүрүп беребиз, айтып беребиз. Бүгүн мен биринчи жолу ролик тартып атам. Кудай кааласа мындан кийин полный машиналардын объемун ал жак, бул жактарын полный силерге түшүндүрүп берем. Бааларына чейинчи. Эми 2 видеодо Кудай кааласа силерге бааларын айтам машиналардын. Азыр бул машина мынча турат деп айтып туугандар, жаттап калган жокмун, эстеп калган жокмун. Ошол видеого лайктан басабыз, комментарийге өзүңөрдүн атыңарды жазгыла, 5000 рубль туугандар, именно комментарий жазып, ошол адамдарга суроолор боло турган болсо комментарийге жазып калтырып койсоңор болот. Эмикиде ошол суроолоруңуздарга жооп беребиз.
Анан бул жакта телефон номерге чалып, суроолор болсо сурай бересиздер. Ийгилик барыңыздарга.